Агай, акыл эс, аң сезимдин ээси барбы? Бар. Akıl es, aң сезимдин ээси жараткан Алла Теңирдин өзү да. Ошондон акыл эс жаралып, анан ошодон бүгүнкү чейин адамдар бир акыл эстен, бир уңгудан жараткандын ээсинен түбү эс. Бүт алам адамзат көрүнгөн көрүнбөгөн дүйнө ошо жараткандын эсинде бар болуп турабыз. Мунун эсинде экенин кайдан тааныбыз? Кыргыз айтат, акылың бар, эсиң жок деп. Бүгүн бүт бар жогун баары акылы бар. Бирок эси эч кимде жок. Ал эсти каяктан табабыз? Ошол эсти тапканыбызда, ошол эстин маанисин түшүнгөнүбүздө, ошол эс бүгүн көрүнгөн көрүнбөгөн дүйнөнү, ааламды кармап турган улуу түбөлүк жарыктын, өмүрдүн, жашоонун күч экенин биз тааныйбыз, билебиз. Эсти тапканда ал жер бетинде адамзатка ынтымак менен берилмектин түбөлүгүн алып келет. Демек, жер бетинде бейиштин түбөлүгү адамдардын өзүнөн орундойт, отурат. Түбөлүк бейиш жашоо башталат деген нерсе. Муну кайдан табабыз? Муну бүгүнкү кыргыздар сүйлөгөн сөздөрдөн, кыргыздардын бата сөздөрүнөн, кыргыздардын дастанынан, макал лакаптарынан, жомокторундан бул сөздөр көп. Мисалы үчүн, мечитте Куран боюнча, церковто Библия боюнча, анан башка диндерде адамды адам теги акыл эс Кудайдан адама өтүп атат. Ушундай болот да. Көрүңөр ирети боюнча. Адам атага акыл эс Кудайдын руху адам атага берилип атат. Адам ата өткөндө эле айттым, адам ата менен ода Кудайдын эмне болуп атат? Эси болуп атат, Кудайдын үйү болуп атат. Экөө. Кудайдын үйү, Кудайдын эси болуп атат. Же болбосо Кудайдын мечити, церкову, монастыры, синагогасы болуп атат. Адам ата оюна. Эс ошол жерден башталат. Анан азыркы, андан кийин, балким миллион жылдардан кийинби, канча миңдеген жылдардан кийин жазылган семиттердин китебинде бири Куран, бири Библия болуп кетет. Адамды 11-кылымга дагы булардын Библиядын симфония деп коет. Бизче сөздүк. Ошондо мен карап ошого чейин аңтардым, изилдеп. Адам деген сөз означает красная глина. Адам деген сөз кызыл ай дегенди түшүндүрөт дейт. Ошого так карап Курандагы адамды ылай деп топуракты окутат. Кыргыз адамды бата берип атат. Айланайын балам, адам бол, айланайын балам, айланайын кызым, адам болду. Илимде адам деген сөздү маанисин маймылга апарып такайыптар, Чарльз Дарвин теориясы боюнча бүгүнкү күндө деле медицина, анатомия мектептерде адамды ошол теория боюнча маймылдан ажыратып келет. Кыргыз бата болуп атат, адам бол кызым, адам болду. Демек ошондо маймыл бол кызым, маймыл бол балам, топурак бол кызым, ылай бол уулум деп ата берип аткан жок да. Манастын 76 жеринде А деген даалам жаратылган. Ошол жаратылган А деген үн жерден көктөн түшүп атат. Көктөн түшүп атат. Суу пайда болду. Периштелер суу үстүндө каалып жүрөт. Ошондо көктөн периштелер күнөө кетиргенде А деген үн түшүп атат көктөн. Ошого жараткан ошол үнгө дәмин салып атат. Дәмин, рухун салып атат. Акыл эс, аң сезим жерди бейишке айландырууга дәмин салып атат. Же болбосо бала чака сыркоолоп калса, молдоке дәм салып койсуңуз деп бүгүн деле айтабыз. Ошол дәм деген сөз. Ошол дәм деген сөз. Аны адаби тилде дәм дебейбиз да, дем деп кабыл алдык да, коммунисттик партиянын кыргыз тили болуп калды. Дәм десең азыр мына түндүктө кыргыз туугандарыбыз мына сарттар деп айтат.
Bul degen akıl estin tüpkürdögü çındığın dalildep turgan, anıktap turgan. Akılın var, esin joktu, şo esin joktun esinden tap bergen. Antkeli yes adam atawın eden baştalgan. Gördün mü? Oşonu deyt, deyt adam deyt. Oşonda o adam akıl es, angsezim oşol kulaydan adam atar kulu baştalgan. Oşonun neyesi adam degen sözdü Kırgızdan başka keçken til yok kakırı. Mesela kayakta jatat tüpkürde. Bugün şu mamleketler aralık, ulutlar aralık, dinler aralık, uşunday bir hıntımaktı, birimlikti, engseyiz, kança milyar desem kalpaytam, trilyon doğan dolarlar yok oldu. Biro bargan sayın acırım küçük otat. Bargan sayın gayrap küçük otat. Bargan sayın bölünüp otabız. Biriktire turgan gayrı, oşal adam ata, adam degen kim? Qaysil eldin akılında, esilinde oşol çeçilet. Mana uşuğa gelip durup, oş yerden çeçkende tüvölük tınçlık bilen birimdik, mana uşu yerde. Uşu yerden başladı.